Менин атым Виталий Белошапкин. Мен Белошапкин Бро студиясынын кошо негиздөөчүсүмүн. Мен бул видеодо электрондук соода ишинде аны кийин сатуу үчүн чоң предметтерди кантип тартуу керектигин айтып берем. Бул жолу биз студияда кесиптик жамдуу менен съёмканы гана карап чыгабыз. Бул видео жалпы түшүнүү үчүн сиз үчүн студияда чоң предметтерди тарта турган фотограф менен кантип иштөө керек жана жалпысынан эле тартуу процесси кандай жүргүзүлөрү жөнүндө болмокчу. Бизде чоң эки предмет бар. Бул курак техникасында аткарылган чоң килем жана чапан. Алар менин аркамда илинип турат. Баштагандан мурда аларды кантип тартууну түшүнүү керек. Килем менен тандоо аз. Аны же илиш керек, же жерге салыш керек. Мындай чоң килемди жогорку чекиттен тартууга менин мүмкүнчүлүгүм жок. Ошондуктан мен аны илип алып, анан фондон кесип алам. Чапанды ар түрдүүрөөк кылып тартса болот. Ак фонго коюп жогору жактан тартса болот. Ийини бар илгичке илип туруп түз тартса болот. Модельге кийгизип түрүү түрдө тартса болот. Же манекенге кийгизсе болот. Эң оптималдуу вариант модельди тартуу. Сиз дароо эки коёнду өлтүрүп жатасыз. Сиз буюмдун жалпы көрүнүшүн жана адамда кандай отурганын көрсөтөсүз. Калган варианттардын кемчиликтери бар. Эгер фонго койсо, ал басылып калат жана көлөмү көрүнбөй калат. Ийини бар илгич менен дагы ошол эле вертикалдуу түрүү эле манекен менен көлөмдүү болот, бирок статикалуу көрүнөт. Ошондуктан биз модельге кийгизип тарттык. Фотосүрөттөр деталдаштырылган жана так даана болуусу үчүн эмне кылуу керек? Кесиптик камерага тартуу керек. Биздики Sony A7R4. Арзан сегменттеги камера деле болот. Эгер жарык берүүчү шаймандар жетишерлик болсо. Импульстук жарыкты колдонуу керек. Ал объектини кадрда тоңдуруп же болбосо токтотуп коет жана ал так даана болот. Съёмкада эмнени эске алуу керек? Бир тондогу фондор же циклорама керек. Көбүнчө кийимдин фотосессиясы ак фондо болот. Килемди дагы ак фонго жайгаштыруу жакшы. Аны кесип алуу жеңил болот. Кийимди тарткан учурда ар кандай позициядагы фотосүрөттөр керек. Эки жеңи тең, капталдары, алды жана аркаларынын көрүнүшү керек. Деталдар маанилүү, ошондуктан буюмдун ачык деталдарын чоңураак план менен алып тартуу керек. Кадрлар жасалды, андан ары эмне кылыш керек? Аларды кайра иштеп чыгуу керек. Бул зарыл болсо түстү жана көлөмдү коррекциялоо. Килем менен болгон учурда фонду кесүү керек. Ошондой эле фотосүрөттөрдү силер тартып жаткан маркетплейстердин өлчөмдөрүнө тууралоо керек. Мисалы, Wildberries үчүн 4:3 өлчөмүндөгү фотосүрөт керек. Ушул жумуштун бардыгын бир фотограф аткарат. Эгер силерге кийимди тартуу үчүн модель керек болсо, бул жөнүндө эртерээк ойлонууга кеңеш берем. Эми силер фото студиясынын ашканасы кандай экенин билесиңер жана өзүңөрдүн фотосессияңардын процессин элестете аласыңар.